Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен Binarium платформадан разгон счет алабыз. Бул аккаунтта азыр 2000 рубль бар. Бул аккаунт менин подписчигимдин аккаунту и бүгүн биз сиздер менен разгонять этебиз. Так, смотрите. Бинарный опционда, бинарный трейдингте 500 рубль, 1000 рубль менен эгерде сиздер торговля кылсаңыздар, то 500 рубль, 1000 рубльдан силер как минимум хотя бы 5-10 миң рубльга чейин батыраак жетип алышыңыздар керек да. И ошол сумма менен кийин 60-100 рубльдан торговля кылганга сиздер ошол нерсеге өзүңүздөрдү көндүрүшүңүздөр керек. Ошон үчүн азыр биз сиздер менен ушу 2000 рубльды разгонять этебиз. Бүгүн азыр аябай агрессивный торговля болот. Сразу кайталайм, бул аябай высокорискованный торговля болот азыр данный момент. Муну мен сиздерге эчкимиздерге сунуштабаймын. Ошон үчүн азыр давайте биз сиздер менен биринчи сделкабызды 1000 рубльга ачабыз и дальше по обстоятельству көрөбүз да. Так, смотрите, bizde валютная пара евро, японская иена. Биз сиздер менен давайте сайтты обновлять этебиз. Анткени кээде Binariumдун сайты кичине токтоп калат, ошон үчүн сайтты постоянно обновлять этип турабыз. Так, смотрите, биз сиздер менен азыр бул жерде байкасак болот. Бул жерде бизде азыр график жылдыйга түшүп баратат да. И азыр по тренду 3 мүнөткө бир сделка ачабыз 1000 рубльга. Так, бир сделка ачтык. И давайте экинчи сделкабызды дагы тоже на понижение ачабыз. Аябай жакшы ситуация болуп жатат бул жерде. В общем, эгерде сиздерде депозитиңиздер 500 1000 рубль болсо, то анда, конечно же, башында кичине рисковать этиш керек да. Эгерде сиздер торговляны билбесеңиздер, кантип торговля кылыш керек, кантип сделканы ачыш керекти билбесеңиздер, анда менин Telegram группамда сигнал канал бар. Азыр мен сиздерге ошону көрсөтөйүн. Так, мынакей Telegram группа. Бул жакта мен күн сайын кечки саат 9да сигнал жөнөтүп турамын. Өзүмдүн ачкан сделкаларымды бул жака жөнөтүп турамын да. Мынакей көчөгүнө биз 1 2 3 4 5 6 сделкада көчөтүпбүз да. Смотрите, евро-доллар выше до 0,5 деп жөнөтөмүн. Сиздер болгону платформага киресиздер и валютная пара евро-долларды выбирать этип, на покупку 0,5 минуттан выбирать этип ачасыздар. И сделканы ачып атканда сиздер жакшы ситуацияны выбирать этип, да, эгерде сделка на повышенияга келсе, то анда эң астыңкы уровеньден покупка кылганга аракет кылышыңыздар керек да. Же болбосо эң үстүнкү уровеньден на понижение чыкканга аракет кылышыңыздар керек. То есть сообщение келгенде сразу эле сделка ачпайсыздар. Өзүңүздөр дагы бир анализ кылып коюшуңуздар керек. Так, давайте биз сиздер менен платформага киребиз. Биздин сделкабыз пока что көрүп турганыңар эле графигибиз биздин ачкан опционубуздун ордунда турат. И так, дагы бизде 2 минута бар экен да. Давайте ушу сделкабыздын жыйынтыгын күтөбүз. Так, достор, сделкабыздын жыйынтыгыбызга аябай аз эле секунд калды, 3 секунд калды и сделкабыз плюска жабылды и өздөрү байкагандай эле биз сиздер менен 2000 рубльды 3580 рубльга айлантык да. И эми азыр биз сиздер менен бул жерде сделкабызды 1000 рубльдан ачабыз. Так, давайте 1 минуттук таймфреймге коебуз и байкайбыз да. Смотрите, биздин анализи туура эле болуп тур. График дальше жылдыйга түшүп баратат и бул жерде дагы бир сделка 3 мүнөткө. Так, давайте 3 минут эмес, 4 мүнөткө выбирать этебиз дагы и 2000 рубльга. Давайте 3000 рубльга сразу ачабыз. 3000 рубльга на пониженияга 3 минутта ачтык, ровно 3 минутта ачтык. Так, мен ойлоп жатам, бул жерде графигибиз мореки уровеньге чейин түшөт деп. Мынакей, бул жерде бизде уровень поддержка бар, мурунку касание да. Мынакей, бул жерде мурун касание болгон, именно ушул уровеньге чейин. И өздөрү байкагандай эле графигибиз дальше астыга түшүп баратат да. И бул жерде бизде дагы бир уровень поддержка бар. Мынакей, бул жерде мурун бизде дагы 2 касание болгон, мынакей 1 2 3. И ушул уровеньдерге чейин азыр биздин графигибиз түшүш керек. Бинарный трейдингте минимальный вообще для начала, да, эгерде сиздер ушу новичок болсоңуздар, сиздер обучение кылып атсаңыздар, анда сиздер 1000 рубль менен баштасаңыздар болот да. Но сразу айтайын, эгерде сиздер 1000 рубль менен баштасаңыздар, то ал эми мындайча айтканда для обучения болот да, для обучения. А если всерьез торговля кылгыңыздар келсе, эгерде сиздер серьезно ошол нерсеге отношение кылсаңыздар, то, конечно же, бул жерде акча таба аласыздар. А эгерде сиздер 300 рубль менен 100 000 рубльга чейин чыгарам десеңиздер, то анда бул мындайча айтканда сразу эле болбойт да.
сиздер ошол нерсеге көндүрүшүңүздөр керек өзүңүздөрдү. И ошол аз сумма менен сиздер биринчи хотя бы нолго чыкканга аракет кылышыңыздар керек да. Эгерде сиздер нолго торговля кылып атсаңыздар, да, минуска эмес же плюска эмес, да, то анда бул аябай жакшы результат болот. Для начала аябай жакшы результат. А эгерде сиздер минуска торговля кылып атсаңыздар, то анда сиздер кичине өзүңүздөрдүн опытыңыздарды көбөйтүшүңүздөр керек, да, то есть знанияңыздарды көбөйтүшүңүздөр керек, технический пландан, да, то есть технический стратегиялардан, и плюс еще өзүңүздөрдү самоконтролуңуздарды көбүрөөк отрабатывать этишиңиздер керек. И ошол нерсени отрабатывать эткенден кийин сиздер 1000 рубльдан спокойно өзүңүздөрдүн ошол минус кылган суммаларыңызды кайра кайтарып алсаңыздар болот, да. То есть бул жерде как и минус, так и плюс болот. Потому что бул бинарный опцион высокорискованный инструмент для заработка, да. Бул жерде вы можете аябай чоң сумманы зарабатывать этсеңиздер болот, и также бул жерде сиздер акчаңыздарды жоготуп ийсеңиздер да болот. То есть бул нерсени сиздер дагы түшүнүшүңүздөр керек. Ошон үчүн всегда айтамын, для начала какой-то бир правило болушу керек для торговли, да. Так, смотрите, бул сделкабыз плюска жабылып атат. Давайте времяны карап көрөбүз. Бизде дагы 5 секунд калды. И бул сделкабыз дагы плюска жабылды. Мынакей биз сиздер менен уже 2000 рубльду почти что 6000 рубльга чейин көтөрдүк. Азыр биз сиздер менен бул жерде 5 минутка на повышение качабыз. Так, 3000 рубль качабыз биз сиздер менен бул жерде. И эгерде бул сделкабыз азыр плюска жабылса, биз сиздер менен уже 2000 рубльбызды почти что 100 долларга чейин көбөйттүк десек болот, да. И ошол сумма менен биз сиздер менен эмне кылабыз? Ошол сумма менен биз сиздер менен дальше по правилу торговля кылганга аракет кылабыз. Биринчи сделка 1-2% от депозита, да. Эгерде сиздердин депозитиңер 10 000 рубль болсо, то анда биринчи сделкаңар 100 рубль болот. 1% ошондо 1% болуп калат, да, 100 рубль. И дальше уже по мартингейлу торговля кыла бересиздер. И какой-то бир стратегия менен теханализге, да, какой-то бир стратегия керек сиздерге. Там, например, скальпинг, же болбосо уровни поддержки и сопротивления, восходящий тренд, же болбосо нисходящий тренд, да. То есть ар адамдын ар кандай өзүнүн стратегиясы болот, да. Мисалы менин стратегиям сиздерге может быть сиздерге жакпайт, да, может быть сиздердин өзүңүздөрдүн стратегияңыздар бар. То есть ошол стратегия менен торговля кылсаңыздар болот. И бул сделкабыз дагы плюска жабылды, уверенный плюска жабылды. Давайте историяны карайбыз. Бизде 5 секунд калды, и биз сиздер менен бул сделкабызды дагы плюска жабып, биз сиздер менен бул разгон депозитаны биз сиздер менен толугу менен аткардык, да. Смотрите, биздин счетубуз уже 8320 рубль, да. Мынакей өздөрү көрсөңүздөр болот. Давайте сайтты обновлять этебиз. В общем, эми дальше биз сиздер менен эмне кылабыз? Дальше биз сиздер менен четко по стратегии биз сиздер менен торговля кылганга аракет кылабыз. Дальше уже биз сиздер менен мынчалык көп сумма менен торговля кылбайбыз. Дальше уже биз сиздер менен акырын 100 рубль менен торговля кылсак болот, да. Мынакей 100 рубльду выбирать этебиз, и дальше уже биз сиздер менен от 1% биз сиздер менен торговля кылганга аракет кылабыз. Бул жерде биз сиздер менен 3 минутка на понижение качабыз 100 рубльга. То есть ушундай достор, биз сиздер менен уже счетубузду разгонять эттик. Дальше уже биз сиздер менен кечинде жолугабыз. Кечинде саат 9-да. Эгерде сиздер группага кошулуңуздар келсе, мага телеграмма сигнал плюс обучение деп жазып коюңуздар. Мен сиздерге дальше түшүндүрмө берем. Ушу менен достор, биз сиздер менен бул видеороликти аягына чыгарабыз. Кийинки видеороликте көрүшөбүз. Баарыңыздар саламатта болуңуздар. Эгерде сиздерде кандай бир суроолоруңуздар болсо, мага телеграмма жазыңыздар. Жана достор, ушул каналыма подписаться басып жана лайк басып койсоңуздар аябай кубанычтуу болом. Кийин көрүшкөнгө чейин баарыңыздар саламатта болуңуздар.